Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү дүйнөдө болуп жаткан апаттардан улам түз эфирден кайрылгым келди. Бүгүн Түрк мамлекетинде, Сирия мамлекетинде болгон жер титирөөдөн болгон кырсыктан улам бир канча мусулман жарандарыбыз апат болду. Өзүмдүн атыман түрк боордошторубузга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Бүгүн түрк элдерибиз жүрөгү канап, көңүлү чөгүп, бүгүн боздоп турган мезгили. Кыргыз элибизде жакшы сөз бар. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт дейт. Бүгүн Турциядагы түрк боордошторубуздун кырсыктап турганын көрүп, бүтүндөй дүйнөдөгү түрк туугандарыбыз жүрөгү сыздап турат. Бардык түрк элдерине көңүл айтам. Кыргыз мамлекетибиздин президенти Садыр Нуркожоевичке дагы ыраазычылык айтам. Түрк элдеринин ичинде биринчилерден болуп, жардамга колун сунуп, өзгөчө кырдаалдардын тажрыйбалуу кызматкерлеринен 65 адамды түрк мамлекетине жөнөттү. Ошол инсандарыбыз жөнөп жатканда интернет булактарынан көрүп көзүбүзгө жаш айланды. Чыныгы биз бир тууган эл экенибизди мына ошол жерден сезсек болот. Урматтуу түрк туугандарыбыз, сабыр кылыңыздар, кайрат кылыңыздар. Бардык түрк элдери бүгүн жүрөгү сыздап, сиздерди көрүп, жардамга колун сунуп турат. Эң жок дегенде Куран окуп, дуа кылып, жараткан Аллахтан дуа кылып сиздерге жакшылыкты каалап турат. Урматтуу кыргыз элим, кээ бирки Фейсбукта жамандык жакшылыкты ар кандай сөздөрдү жазып жатасыздар. Түркияда болгон жер титирөөнү Кыргызстанда болуп калса эмне кылабыз? Кандай кылабыз? Бүгүнкү салынып жаткан үйлөр сапаттуубу, сапатсызбы деген сөздөр аябай көбөйдү. Урматтуу кыргыз элим, кыргызда жакшы сөз бар. Жаманды жакшы десең жакшы болот. Жакшыны жаман десең жаман болот. Ошондуктан жакшы адамдын оозунан жакшы сөз чыгыш керек. Жаман сөздөрдү жазганды токтотуңуздар, мен суранам. Анткени биздин алакандай Кыргызстаныбызды жакшы сөзгө толтуруп, жакшы энергияга толтуруп, жакшы ниеттерди кылсак, буйруса биз эң ынтымак болгон, эң тынч болгон мамлекет болобуз. Ошондуктан, урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге дагы кайрылам. Ынтымак бололу. Түрк боордошторубузга чыныгы жүрөгүм менен, кайгыруу менен көңүл айтам. Урматтуу түрк боордошторубуз, сабыр кылыңыздар, кайрат кылыңыздар. Эпси түрк миллетине geçmiş olsun. Yani bu afatlar bundan sonra olmasın. Onu Allah'tan dilep yeter.